Сабагыбызды баштай турган болсок, өткөнкү пикирди улай, бирок андан мурда деле Мухаммад Абду бул 100 жылдын ар жак бери жагында кала киши да андан мурда деле колдонулганго деген суроону кеңирээк жооп берип кетсек. Ал мезгилде кандай колдонулган, эмне мааниде колдонулган. Ошого Туфи деген чоң хамбали алым, хамбали маскабындагы алым, Мухтасар Рауда деген өзүнүн фиктагы китебинде, Раудатун Назир, балки усул фик, ушул китебинде баяндап шундай дейт: "Ва'лам анна асхабур ра'и бихасабил идафа хум куллу ман тасаррафа фил ахками бир ра'и." Эми билгин дейт, асхабур ра'и, акыл ээлери же болбосо иштихад ээлери дегендер кимдер десе, hum алар ушундай адамдар куллу ман тасаррафа фил ахками бир ра'и. Ар бир нерсени өкүм чыгарууда акылын иштеткендердин бардыгына эле ушу ахлур ра'и деп аталынат, же болбосо асхабур ра'и деп аталынат. Бир эле ханафилерге эле таандык эмес бул. Фаятанавалу жамиул улама ислам. Бардыгы эле ислам алымдары ушу акылын иштетип анан өкүмдөр чыгарган. Ал Шафии деле, Малики деле, Хамбали деле бардыгы эле ошентип чыгарган. لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي. Аны ар бир мужтахид мутлак бул бир кароо менен, акылын жүргүтүү менен маселелерди чечкенден бош кала албайт. Акыл иштетиш керек, маселени чечиш керек. Валау би тахқиқин, бул жагын айтпай эле коеюн. Демек акылын иштетип маселелерди чечиш керек. Ва амма бихасабил илмия фахуа фи урфис салаф. Ал эми ахлур рой деген аталыш мындай илми аталынып калуусунун себеби салаф алымдардын үрп адатында ушундай экен: мин руати ба'да михнати халқил Кур'ан. Ушул качан башталды ханафилерге ахлур рой деген, анан жаман мааниде деген минар руати, хадисти риваят кылган мухаддистерден ба'да михнати халқил Кур'ан. Куранды махлук деп айтып баштаганда фитне чыккан, ошондон кийин ханафилерге ахлур рой деген бале жабышкан. Ахлур рой деген сөгүү маанисиндеги бале жабышкан. Аны кимге айтылганса, аламун ала ахлул Ирак. Ирактыктарга ушинтип айтылып калган. Хум ахлу Куфа, Куфа ээлери. Абу Ханифа ва ман ошону ээрчигендер. Мына ушундан улам буларга ахлур рой деп аталып калган. Эмне себептен михнат халқул Кур'ан. Михнат халқул Кур'ан деген Куранды махлук деген фитна. Бул фитна качан башталган? Ушул Маъмун, халифатул Маъмундун мезгилинде Муътазилалар халифалыкка келгенде башталган. Ошого устаз айтат: "Хада сарихун минат Туфи аннал исм усту'мила фи хаққил ханафия ба'да фитнати халқул Кур'ан." Ханафилерге ушул ахлур рой деген сөгүү маанисиндеги сөз Куранды махлук деген фитнадан кийин башталган. Ал мезгилде Муътазилалар адамдарга Куранды махлук деп айтасыңар деп баштаган. Махлук деген жаратылынган деген. Куран деген Аллах Тааланын сөзү. Жаралынган жок, жаратыл. Эгер Аллах Тааланын Куранын жаралынган десең, себеби Куран Аллахтын сөзү. Сөзү жаралынган болот дагы, анда Аллах Таалага ылайык болбой калат. Ошон үчүн ахлу сунна алымдары Куран жаралынган эмес, Куран Аллах Тааланын сөзү. Амма жазганыбыз бул жаралынган. Окуганыбыз дагы бул жаралынган. Амма Куран Аллах Тааланын сөзү, жаратылынган эмес. Ошон үчүн китабатуна бил Кур'ани махлукун ва каламуллах гайру махлук дейт. Биз Куранды жазганыбызда ал махлук. Ал эми Аллах Тааланын сөзү махлук эмес. Мисалы үчүн мен карандашты алдым дагы доскага кул ху Аллаху ахад дедим. Ихлас сүрөсүнүн 1-чи аяты. Мен кыйшык жазсам деле, түз жазсам деле кул ху Аллаху ахад Аллах Тааланын сөзү. Ал эми мен кыйшык жазамбы, түз жазамбы, бул менин ишим.
Демек ошол махлук. Анан барып туруп мен доскадагы неме менен өчүрүп салсам, кул хуаллахат өчүп калды. Аллах Тааланын сөзү өчүп калдыбы? Жок, мен жазган нерсе өчүп калды. Ошону Mu'tazilелер жок. Курандын бардыгы махлук, биз ошол ушундай дейбиз, шундай дегенге мажбурсуңар деген бир заман келген. Ал заманда Мa'mun деген бир адам халифа болуп калганда Mu'tazilелерден таасирленип Mu'tazile болуп кеткен. Анан адамдардын бардыгын Куранды махлук деп айтасыңар деген мажбурлоо башталган. Эми ошол Ma'mundун мезгилине кана ютаббику хазал амрул куда. Эми ошол ишти ашурууда адамдардын бардыгын Куранды махлук деп айтасыңар, жаралынган деп айтасыңар дегенде казыларга буйрук берген халифа. Казылар бардык адамдарга, азыр бизде деле кээ бир нерсени кылса молдолорду неме кылып коюп атпайбызбы? Кечеги маселелерде мисалы үчүн молдолор чыгып айтып, эми ошондой болуп, илгери дагы эмне болгон? Казыларды ошого буйрук берген. Анан казылар алымдарды бирден чакырган. Сен алымсың, кел бери. Куран жаралынганбы, жаралган эмеспи? Жаралган эмес десе, бисмилла, башын ала берле. Экинчисин чакырат. Куран жаралынганбы, жаралган эмеспи? Жаралган эмес. Башын алгыла. Анан бияктан бирөө келди. Куран жаралынганбы, жаралган эмеспи? Жаралган десе, болду, бияка отурсаң. Ошентип көптөгөн алымдар ошол зулумдукта ооба Куран махлук деп айтып коюшкан. Анан ана элдин бардык анан кээ Куран махлук деген, анан болду буну сөзү алынбайт, бунун хадиси алынбайт деген фитне ошондон башталган. Анан эми тагдырдын тамашасы ошол мезгилде казылардын бардык ханафилер болгон экен да. Себеби ханафилер эң илимдүүлөр ошол болгондуктан казылар ханафи болгон. Буйрук келген казылардын бардыгы эмне болгон? Mu'tazili болуп кеткен. Ханафилер Mu'tazile. Mu'tazile деген бир ушундай жамаатта Вахабия дегенге окшогон адашкан жамааттар. Анан тиги казылар элдерди буйрук берип атпайбы? Анан ошол жерден анан жана казылардын аркасынан анан ханафи деген сөз жабыш баштаган. Эмесе Абу Ханифа рахматуллахи алейхи же болбосо биздин ханафи мазхабтагы акыйдада Mu'tazilелерди жөн эле эң адашкан топ дейбиз. Бирок молдолор жанагы Мa'мундун мезгилинде казылар ханафи болсо дагы буйрук менен Куранды махлук деп айткандан кийин эле ханафилерге жабыштырып баштаган. Азыр деле бизде мисалы тиги мазхаб кармабагандар бардыгы муфтияттагы барын адашкансың деп коюп атпайбы? Себеби эмне десе силер бийликтин айтканын кыласыңар деп элечи. Эми ошол мезгилде да ошондой абал болгон. Анан ошондон улам ушул сөз ханафилерге жабышып калган. Бизди мисалы үчүн башка китептерибизде, акыйда китептерди карасаң, ушу Ахлу Сунна вал Жамаада Матуриди Аш'ари баш болуп, ушул Mu'tazilелерге жооп берип, алардын айтканы туура эмес, Куран Аллахтын сөзү жаралынган эмес деп эле келет да. Бирок ошол мезгилде келе кичине бир имамдар, казылар айткандыгы үчүн эле ушул сөздү ошол жабыштырып сашкан. Мисалы үчүн бир-эки ханафи сабактарында же минбарларда бир алсыз хадистерди айтып, же бир жомокторду айтып койсо эле, болду ханафилер силер жомокчусуңар деп коюп атпайбы? Бир-эки адамдын сөзү менен эле. Демек, өкүм бир-эки адамдын сөзү менен жалпы жамаатка берилбеши керек. Эми кана ютаббику хазал амр ал-куда. Казылар ошо ишти ишке ашырган. Ухум минал ханафия. Ошолор ханафилерден болгон. فحصلت بينهم بين المحدثين التنابز والتنافر. Ошентип ана мухаддистер менен, хадисти риваят кылгандар менен ханафилердин арасында душмандык башталган. Жанагы имам Ахмад ибн Хамбалдын дагы Куранды махлук эмес деп жүрүп, урулуп сабалган ушул заманга. Анан Ахмад ибн Хамбал ошого бекем туруп, Куран махлук эмес деп жүрүп өлүп кеткен. Анан ошого анан кийин Ахмад ибн Хамбалдын кадыры көтөрүлүп кетти анан кийин. Ошол мезгилде анан кийин болсо Ахмад ибн Хамбалды эч ким тааныбайт болчу. Ахмад ибн Хамбалды кээ бирки алымдар мазхаб болуп дагы
эсептелмейт. Алар 3 эле мазхаб бар: имам Абу Ханифа, Малик, Шафии. Ошого кээ бир аалымдардын айткан сөздөрү бар. Имам Шафииден кийин биздин заманга чейин мучтахид мутлак чыккан эмес деген сөздөр дагы Ахмад ибн Хамбалды этибарга алышкан эмес. Ошон үчүн Ибн Жарир, Мухаммад бин Жарир ат-Табари деген чоң аалым бар тафсирдеги. Тафсир илиминде эң чоң китеп жазган. Тафсирул Маъсур. Эң оболку жазылган тафсир, жалаң риваяттар менен жазылган тафсир. Биринчи, эң күчтүү. Чоң аалым болгон. Ошол да мен муштахид мутлак даражага жеттим дегенде өзүнүн замандагылар кой сен кечир. Муштахид мутлак болуш үчүн сен не болушуң керек? Өзүңдүн усулуң болуш керек, эрежең болуш керек, өкүм чыгара турган барбы өзүнүкү? Жок, анда сен şu Шафи мазхабын карма, же Малики, Хамбали мазхабты карма деп имам Мухаммад бин Жарир Табариди эч ким муштахид мутлак, башкача айтканда илимдин эң акыркы чегине жеткен аалым деп тааныган эмес. Ошол кишинин айткан сөзү бар. Ахмад ибн Хамбал ал факих эмес, ал мухаддис деген. Башкача айтканда мухаддис деген ал жерде мындай кадыр баркы төмөнүрөөк эсептелген. Ал мухаддис, ал факих эмес деген сөз. Ал молда эмес, ал жөн эле азанчы десем, кадырын түшүрүү маанисинде айтылган. Ал Ахмад ибн Хамбал мухаддис, ал факих эмес деп. Ошого илгери хадисти көп жаттап, хадис менен алек болгондор менен фик менен алектенген адамдарга өкүм чыгандыргандардын ортосунда душмандык ошондон болгон. Тигилер адамдар признавать эткен эмес, тоготкон эмес, алардан эч ким фатва сураган эмес, анан жамандап башташкан. Ошого бир адам келип, имам Ахмад ибн Хамбалга келип сураган экен. Я имам, бир суроо. Кандай суроо? Десе, бир адам 100 000 хадис жатка билген болсо факих болобу дептир. 100 000 хадис жатка билсе. Бухариде канча хадис бар билесизби? 5275 хадис бар. Муснад имам Ахмадта эң чоң хадис топтомунда китеп. Мен ошон баштан аяк тамгасы менен окуп бүтүп, устаздын астында ижаза алгам 6 шейхтен. 45-47 том. Азыркы мезгилде эң чоң хадис топтолунган китеп эсептелет Муснад имам Ахмад. Ошондо 27467 хадис бар. Ахмад ибн Хамбалдан бирөө келип сурап атат: 100 000 хадис жаттаса факих болобу? Башкача айтканда, хадистерден өкүм чыгарганга жарайбы? Факих деген сөз хадистерди жаттап алып туруп, андан кийин өкүм чыгаргандар. Ал жаттап эле койсо эмес, попугайдай болуп, анын санадын билиш керек, ал сахихин билиш керек, анын насих, мансух, өкүмү кеткен, өкүмү кетпегенин билиш керек, мутлак, мукайят деген эрежелер бар да, силерге мындай терминдер бир аз оор болушу мүмкүн. Жана өкүм чыгаруудагы каралына турган эрежелер бар да. Ошолордун бардыгын билип, анан дагы 100 000 хадис билсе, факих боло алабы десе, Ахмад ибн Хамбал жок дейт. Бул китеп, бул маселени көптөгөн аалымдар өзүлөрүнүн китептерине баяндаган. Ошолордун арасынан жанагы мазхаб кармабагандардын устазы Ибнул Каййим ал-Жаузия да өзүнүн китебинде баяндаган. Дагы башка Табакатул Ханабила жана башка китептерде да бар. Сахих санат менен. Имам 200 000 хадис жаттасачы деди. Деди, ла, деди, жок. 200 000 хадис жаттасаң деле факих боло албайсың. 300 000 хадис жаттасачы деди. Ла, жок деди. Факих боло албайт деди. 400 000 хадис жаттасачы деди. Дегенде ашара би ядихи хакада деди. Бир-эки маселелерге сүйлөп баштайт. Силерге суроо. 400 000 хадис дегенде кайсы хадистер айтылып атат? Биз өткөндө айттык го. 5000-дин тегерегинде эле бир хадис бар, 500 эле аят бар өкүм алына турган. Десе, хадис илиминде ушундай нерсе бар, бир эле хадис
Bunu 5 жол менен келсе 5 хадис деп эсептелет. Дагы бирөө келсе 6 хадис деп эсептелет. Бир аз мааниси бирөөрөөк болсо 7 хадис. Ошентип хадистердин сандары көбөйгөн. Ошондон улам 400 миң хадис. Мисалы үчүн 7275 хадис дедикпи Бухарида? Бул бил мукаррар, кайра-кайра кайталанып келгенде. Мен жерде бир хадисти айткан, мисалы үчүн орозо жөнүндө сүйлөп атканда, ошол хадистап келген орозо жөнүндө. Ошол эле хадисте ажы боюнча да сүйлөнөт да. Бул алисам ала хамсин дегенде баардыгын сүйлөп атпайбы? Орозодо жана хадистап келген, ажылыкта дагы хадистап келген, ошентип кайталанып 7275 хадис. Эгерде кайталанбай келе турган болсо 4000 эле хадис бар. Ал эми Муснад имам Ахмадда айттык, эми хадистердин ушундай немеси, мухаддистер ошентип көбөйтүп салганы бар. Ар бир жолду өзүнчө хадис депчи. Эми элестетиңиз, адам ушунча хадис жаттаса дагы факих боло албай аткан болсо, демек Абу Ханифага эмне дешибиз керекпиз? Демек, эми ошол мухаддистердин арасында, фукахалардын арасында кичине душмандык болгон. Бир аз кадырын баалабагандыктан, алардыкtanчы. Эми ошентип анан жанагы ханафилердин Маъмундун мезгилинде ханафилер ошентип фатва берип, Куранды махлук жаралган деп айтасыңар деп, ошондон улам душмандык баштарган. Валейса хада раджиун ли аср ат-табиина ва айматид-дин. Эми баса белгилеп айтат. Бул о табииндердин жана андан мурдагы аалымдардын заманына барбайт. Бул кече Маъмундун мезгилинде башталды дейт. Ал эми Мухаммад Абду табииндерден кийин ушинтип башталды дейт. Эч кандай тарыхый далилдери жок. ثم شاع استعمال هذا المصطلح على الحنفية بمعنى البراءة في الفقه. Андан кийин бул анықтама ахлур рой деген, же болбосо акыл ээлери деген мактоо иретинде ханафилерге айтылып баштадыган кийин. Өткөндө Мадинаны изилдегенибизде айтканбыз, имам Маликти ахлур рой деп алды, андан мурда Рабиат ибн Фаррухту дагы ахлур рой деп мактоо иретинде, Андалуста эң баалуу адамдар ошол ахлур рой деп бааланганын айттык Мадинада, эми Куфада деле ошондой бааланган. Либина фикхим ала тарикати мадраса фи нақл сунна. Эми алар ханафилер өзүнүн фигин тарикыл мадраса, медресе жолу менен өзүнүн ушул маскап негизделген. Кандай медресе? Пайгамбарыбыздын илимин Абдулла ибн Масуд толук бойдон алып Куфага келди дагы ошол илимди таркатты. Бул биринчи башталыш. Андан кийин табииндер андан алды. Бул ошол мадрасаны улап кетти. Башкача айтканда мадрасатул Куфа деген, Куфада ошо 1500 сахаба барган, Абдулла ибн Масуд, Али ибн Аби Талиб, дагы Муаз ибн Саад ибн Аби Ваккас, Абу Муса ал-Аш'ари мен дегендер бар ошол жерде фатва берилип аткан, ошол жер өзүнчө мектеп болуп башталган да. Анан Абу Ханифага ошол мектепти мурас болуп пайгамбарыбыздан Абдулла Масудга, Абдулла Масудтан Алкамага, Алкамадан Ибрахим Нахаиге, Ибрахим Нахаиден Хаммад ибн Аби Сулайман Абу Ханифага жеткен илим бул мурас, жанагы чынжырча менен бекемделген илим болот. Анан ошол илимдери Абу Ханифа тартипте бережеге салып койду. Болду ошо. Аны Абу Ханифанын иши мына ошол болду. Эми Аш-Шихаб ибн Хаджар ал-Макки аш-Шафии, ошол бир ибн Хаджар деген чоң аалым бар. Бул Маккалык болот. Анан Шафии маскабында болот. Бул ошо кишиде жашаган. Азыркы мезгилге чейин Меккеде ошол кишинин вакфы бар. Жазып койгон. Вакф ибн Хаджар ал-Макки аш-Шафии деп. Кайрымдуулук үчүн вакф үй ачып койгон адамдар бекер жашайт ошол жерде. Ошол киши айтат өзүнүн Al-Khayrat al-Hisan деген китебинде Yata'ayyanu alayka an la tafhama min aqwal al-ulama annahum ashabu ray anna
muraduhum bizalika tanqisihim. Emi sizler düşünüp kalbagıla alimlerin sözünden ahlur roy degende kimdir? Abu Hanife aytılgan sözdü. Annahum ashabur roy, anna muradahum. Emi oşol alimlerin maksatı oşol nerse menen alardın kadırın düşürүү dep oylop kalbagıla deydi. Bul kayra bağlana turgan neme. Wala nisbatuhum ila annahum yuqaddimuna ra'yahum ala sünneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Şafii bolsa dagı adiletli insaf okula deydi. İbn Hajar'ın Makki Şafii aytdı. Wala ala qawli ashabihi. Al Abu Hanife elemez, anın paygambarımız elemez. Paygambarımızın sözünün dagı özlerinin oyun jogor koybaydı deydi. Sebebi bizde Hanafi mazhabta Peygamber Allah Teala'nın Kur'an'ını alabız, sünnetni alabız, andan keyin paygambarımızın sahabasının sözü, anın amalı bizge dalil bolup atpayбы. Hiç kaçan egerde sahabanın bir sözü var bolsa, sahabanın bir amalı var bolsa, Abu Hanife içtihat kılgan emas. Bol sahabanın sözünü algan bar dayar. Oşon üçün içtihat nas bar bolsa içtihat kılınmaydı деген ereje var. Başkaça aytkanda Kur'an'dan, hadisten je sahabalardan söz, fatva tursa, Abu Hanife жаңыдан içtihat kılbaydı. Dayarını alat. Kaçan жоқ bolup kalsa gana oşonu alады. Oşonu oylop kalbagıla siler, alar özlerinin oyların paygambardın sözünden jogorу koyat dep oylop kalbagıla deydi. Jada kalsa sahabanın oyundan dele özlerinin oyun jogorу koybaydı dedi. Sebebi bul nerseden alar taza, siler aytып aткан doğmatlardan al taza dep İbn Hajar Makki özünün kitabında bayanda öttü. Bizim usul kitaplarımızda Abu Hanife'nin mazhabının negizdelişi qanday eken okugan adamlar bilet. Birinci Kur'an alınat, anan sünnet alınat, anan paygambarimizin icma alınat, sahabaların icma, anan sahabaların sözü, anan amallar alınat boldu. Andan keyin eştike жок bolsa anan içtihat kılınat. Sebebi bul jol bana muras bolup kelgen jol da paygambarimizden Abdullah bin Mas'ud muras kılıp alıp keldi. Sebebi emne sebepten muras деген сөздү колдонуп атабыз? Sebebi paygambarımız al-ulama warasatul anbiya. Alimler paygambarın muraskerleri деп atpayбы? Demek sahabalardan en alim Abdullah bin Mas'ud paygambarımızın ilmin muras kılıp Kufaga alıp geldi. Andan muras kılıp Alqama ötkөрüp aldı. Andan muras kılıp İbrahim Nakhai'den Hammad ibn Abi Sulayman bilen Abu Hanife muras kılıp aldı. Başkaça aytkanda başka adamlarga karaganda bizdiki ilimimiz paygambarımızga baylануу. Başka adamlar hadislerin sanadын karap sahih bu, daif bu dep karap atsa bizde андай nerse жок. Bizdin alimdardın ilimdegi çinjirçe bardığı belgili alimdar. Alar izlep oturuşun kereği жок. Hammad bin Abi Sulayman Nomir aydın. İbrahim Nakhai izdelişi mümkün emas. Alqama Allah, Abdullah bin Mas'ud sahabanın eşkimiz deydi paygambarımızga. Başka adamlar bir meseleni delil keltiriş üçün paygambarımızdan bunday hadis kelttir. An fulan bunun sanadı qanday sahih, Abu Hanife, İmam Bukhari sahih degen falanca, daif degende biz izlep жүрөт. Bizdi qanday emas. Biz ilim muras bolup gelip Kufada negizdelip kaldı. Boldu. Biz janağı hadislerden sanadын okup oturatan zaman emas. Bardyğı alimdardan alimga janağı zamandan zamanga muras bolup bizge öttü. Emi jogorda biz ayttık anna sahaba intasharu fil bilad allati fatahuha yuallimuna an-nasa ma ta'allamuhu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Emi jogorjakta biz ayttık dedi. Sahabalar bütün alamga tarqap ketişti. Kaysıl jerde musulmanlar açkan bolsa sahabalar oşaga ketti. Emnege yuallimuna an-nas, adamlarga şeriat öğretiş üçün. Qanday şeriat dese ma ta'allamuhu anir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden emneni öğrengen, oşonu жеткизиш üçün ketdi. Oşol jaka barıp fatva berişken, maselelerini çeçken, kaysıl jerge barsa oşol jer medrese bolup kalgan. Oşoga Yemen'de medresesi var, Kufa'nın medresesi var, Madina'nın medresesi var, Şam'da medresesi var. Boldu, büttü.
Анан ошол жакка барган сахабалар, ошол жактагы адамдар ошондой дин үйрөтүлгөн. Мына ошол менен ар бир жерлерде эмне болуп калды? Илим, пайгамбарыбыздын илими ошол жерге барып калды. Эми ошол барган сахабалардын иштихадына карап ошол жерде кичине өзгөчөлүктөр болду. А биз Куфадагы Абдулла ибн Мас'уд, Али радиаллаху анхунун биз нелесин иштихадтарын алдык. Эми ким Ханафи мазхабтын китептерин жакшы окуган болсо билет дейт. Аннахум бану жуллул масаил аля аthar as-sahaba wa tabi'in radiyallahu anhum. La siyama alladhina tawattanu wa 'ashu fil Kufa. Ханафи мазхабты жакшы окусаңыз, Куран сүннөт алат. Бул талаш жок эми, бардыгыбыз алабыз анычы. Андан кийинки эле маселелерди сахабалардын сөздөрүнө жана табииндердин фатваларына курган дейт Ханафи мазхаб. La siyama alladhina tawattanu wa 'ashu fil Kufa. Эң негизи Куфада жашаган 1500 сахабаны. Айттык беле 1500 сахаба деп? Ошо 1500 сахаба. Алардын 70-и Бадрилер, башка болсо Бадр согушуна катышкан улуу сахабалар. Муну ошолордун сөздөрү менен Ханафи мазхаб негизделген. Абу Ханифанын өзүнүн пикири менен эмес. Пикири кийинчерээк айтылды. Жок болсо иштихад менен. Ал иштихад дагы далил катары. Мен эртең бир неме ачып атабыз, 22 декабрда окшойт. Бир чоң семинар өткөрүп атабыз. Бир чоң залды алып атабыз, ошол жерде ушул маселелер боюнча жана соода саттык боюнча дагы айтабыз дагы. Анан ошол жерде сүйлөйлү деп атабыз. Ханафи мазхабтагы өзгөчөлүктөр деп бөлүп ошол жерде кеңири масштабта дагы сабак кылган атабыз, жалпы элгечи, мечиттен сырткары. Факасиран ма яриду ан кутуби. Эми ошону бүтүп китептерин карап, жакшы текшерип көрсөңүз, бардыгы ошол сахабанын сөзүнө, же Абдулла ибн Мас'уддун, же Алинин, же Саад ибн Аби Ваккас бир сахабага фатвасына барып такалат. Демек, Абу Ханифанын мазхабы туура эмес дегенди абайлаш керек. Ал бир сахабанын сөзү, же болсо пайгамбардын сөзү. Эми бул кантип келдисе, жана жогору жакта айтылгандай эле мурас болуп, ар бир катмарга кел. Мисалы үчүн эми катмар дегенде адамдар бир туура эмес түшүнүп калбасын. Бизде пайгамбарыбыздан эле алып туруп сахаба алып Куфага келди. Куфада табииндер ошол жерде эмне кылды? Илим алды. Сахаба анан табииндер болду. Эми табииндер 5 бөлүккө бөлүнөт. Чоң табииндер, орто табииндер, кичине табииндер, анан ошондо эки эле тепкиччи болуп атат. Сахаба, табииндер. Ошо табииндердин мезгилинде биздин Ханафи мазхабтын илими толук бойдон эрежеге салынып жазылып бүттү. 150-жыл Абу Ханифа өлүп калды, мазхабты толуктаган боюнча. Андан кийинки келген алымдар аны кеңейтип, жан келген суроолорго ошол эрежелер менен жооп берип анан келатат ушунча кылымдан бери. Ошого адамдар адашпаш керек. Ханафи мазхабтын тарыхы пайгамбарыбыздын тарыхына байланат. Пайгамбар, сахаба, андан кийин табиин болду. Биздин ошол мезгилдеги Ханафи мазхаб негизделип бүттү. Буга дагы Ханафи мазхабты кармашыбызга пайгамбарыбыздын ишарасы бар. Кайсы ишара? Пайгамбарыбыз эмне деди? Эң жакшы заман менин заманым деди. Андан кийинкилердики деди. Сахабалар да айт, табииндер да айт, табииндер да айт. Биз табиинге түшпөстөн эле сахаба менен табиин мезгилинде биздин мазхаб негизделип болду. Пайгамбарыбыз эң жакшы заман дегенде биздин мазхабыбыз жазылып бүтүп, печаты басылды. Ал эми андан кийин жаңы суроолор келсе, ага жооп берилет. Ал кыяматка чейин токтобой улана берет. Бир нерсенин толук болунушу бар, анан кийин уландысы бар. Абу Ханифа мазхабты же болбосо динди толук бойдон чечип, эрежеге салбаштан өлүп калган жок. Бардыгын чечип, даратыган баштап өлгөндө мурасын бөлүнгөнгө чейин чечип, андан кийин алымдар жаңы маселе болсо, болду, ошонун эрежелери менен жооп берип келатат, бул кыяматка чейин жооп бериле берет. Эми ошону дейт, бул жерде айтат: "Ва хазаллази нақулуху лейса фахман лана". Биздин ханафилердин эле түшүнүгү ушундай дебейли дейт.
деп айтпайбыз биз дейт. Башкалардагы бул ханафилердин ою дегенден сактансын дейт. Ал сахабалардын пикири, ошолордун фатвасына, ошолордун сөзүнө курулган. Андан кийин гана кээ бир маселе сахабалар айтпаган, табииндер айтпаган болсо гана, аны имам Абу Ханифа иштихад кылып туруп, анан ошондон өкүм чыгарды. Эми суроо. Абу Ханифанын иштихады бизге далилби, далил эмеспи? Бирөө айтышы мүмкүн, Абу Ханифа мага окшогон адам, анын ою, анын пикири мен үчүн далил болбойт деши мүмкүн да. Анда бир аз арка жакка кайтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабалди Йеменге жөнөтүп атканда айттык эле го. Биринчи Курандан алам деди, таппасам сүннөттөн, таппасам эмне деди? Өзүм оюм менен чечем деди. Пайгамбар азамат бара бер деди. Эми ушул жерде токтойсуңар. Ошондо пайгамбарыбыз эмне себептен Муаз ибн Жабалди мен оюм менен жооп берем десе, туура кыласың деди. Міне ислам адамдардын ою, сахабалардын ою. Кандай акысы бар ал өзүнүн оюнан айтканга. Демек, муштахид мутлак даражага жеткен алым, ал сахаба болсун, табиин болсун, табиин болсун, анын иштихади Куран сүннөттөн өсүп чыккан иштихад. Ошондон тарбияланып чыккан пикир. Ал эч качан Куран сүннөткө каршы келбейт. Ал муштахид мутлактын иштихади бизге далил болот. Коркпой айтасыңар. Себеби Муаз ибн Жабал Йеменге барып туруп ошол жакта иштихад кылып өзүнүн ою менен жооп бердиби? Ошол жооп бергени Муаз ибн Жабалдын өзүнө дагы далил, Йемен элине дагы далил болду го. Демек, барып Муаз ибн Жабал ошону айткан болсо, өзүнүн оюнан ошонун баары шарият болду. Демек, муштахид мутлактын иштихади бул Куран сүннөттүн негизинде өсүп чыккан иштихад болот дагы, ал эч качан Куран сүннөткө каршы келбейт, ал бизге далил болуп эсептелет. Ошон үчүн 4 мазхабта далил деп этибарга алынган 4-өө Куран, сүннөт, ижма, кыяс. Мына ошол кыяс деген нерсе муштахид мутлактын өзүнүн иштихады. Бир башка далилдерге салыштырып жооп берген. Демек, бүтүндөй алам кыясты далилдин булагы катары тааныдыбы? Демек, Абу Ханифанын кылган иштихадындагы чыккан өкүм шар'ий булак болуп эсептелет. Бир шарты менен муштахид мутлак болуусу керек. Башкача айтканда, ошол өзүнүн иштихади менен, ою менен өкүм чыгарууга татыктуу болуш керек. Абу Ханифа ошондойго жеткенби? Алхамдулилlah жеткен. Эң биринчилерден болуп жеткенде да. Табииндерден. Эми биздин дагы бир айта турган маселебиз бар. Ханафи мазхаб менен Малики мазхабтын окшоштугу бар. Башка мазхабтар жаш мазхаб эсептелет. Эң тарыхы пайгамбарга жакын болгон мазхаб бул Малики мазхабы менен Ханафи мазхабы. Ошон үчүн мазхабани буни алал фикл мутаварис. Ханафи мазхабтагы, Малики мазхабтагы пайгамбарыбыздан мурас болуп келген фикка негизделген мазхаб болот. Ал эми Шафии мазхабы менен Хамбали мазхабы, булар биз анын кадырын түшүрбөйбүз. Ал хадистер риваят кылган хадистерден чыккан. Башкача айтканда, имам Шафии өзүнүн заманына келген хадисти карап, анын санадын карап, сахихпи деп анан хадистен өзү хадисти карап туруп өкүм чыгарган. Ал эми Ханафи мазхаб менен Малики мазхаб сахабаларды көргөндөрдү көрүп туруп анан өкүм чыгарып маселе чечкен. Айырмачылык. Ошон үчүн Малики мазхаб менен Ханафи мазхаб мазхабул мутаварис. Жанагындай медресе бир коомдон экинчи коомго жетип келген. Ал эми башка мазхабтар, ал вахабилерди айтпай эле коелу. Шафии мазхаб менен Хамбали мазхаб ан фулан бир адамдан экинчи адамга риваят болуп келинген хадистен чыгарган өкүмдөр. Ошого кээ бир хадистер ошентип келди, сахихпи, алар өкүм чыгара берген. Ал эми Ханафилер көргөн сахабалар ошондой кылдыбы, кылбайды? Кылбай атабы? Аны кабыл алган эмес, бияктан хадис келсе дагы сахаба кылбай атат деген. Ошого имам
Ибрахим Нахаидин сөзін кайра айтып атабыз. Силер жаттаганга чейин айта берем мен мунучу. Имам Ибрахим Нахаи эмне деди? Эгерде Куранда даарат алуу, чыканакка чейин жууш милдет деп жазылып турса дагы, бир сахаба мага, факих сахаба, муштахид мутлак сахаба билекке чейин жууш эле керек десе, мен сахабанын сөзүн алат элем дейт. Эмнеге? Себеби сахаба бизге динди жеткизген. Демек бул аятта бир нерсе бар деген сөз. Бирок андай эмес. Азыр биз бияка чейин эле жууйбуз. Эгер ушундай болсо дагы мен сахабанын сөзүн алмакмын дейт. Ал деген нерсе сахабалар эң ишеничтүү адамдар, бизге исламды жеткизген ошолор. Эгер биз сахабадан күмөндөнө турган болсок, анда биздин динибизге ишеним жок болот. Мен ишенич менен айтам. Эгер сахабага күмөн кылсак, анда биздин динибизге ишенич жок. Себеби пайгамбарыбыз өлүп калды, болду. Пайгамбарыбыздан динди бизге ким жеткизди? Сахабалар жеткизди. Ошон үчүн хадис илиминде сахабалар изилденбейт. Алар жалганчы, бул сахихпы, сахих эмес, сахабага келген токтойсуң, болду. Сахабанын бардык сөзү кабыл алынат. Ал эч качан жалган айткан эмес, пайгамбарыбызга эч качан бир кыянатчылык кылган эмес, пайгамбардын дини, шарият кандай болсо биз ошондой жеткизди. Ошон үчүн сахабалар изилденбейт хадис илиминде. Эми ошол сахабанан келип туруп эле табииндерге үйрөттү. Табииндер демек сахабага ишенип атса, табииндерге үйрөтүлгөн динде да кепилдик бар да. Же пайгамбарыбыздан үйрөнүп туруп сахабалар башкача анда болбой калат да. Табииндерге үйрөтүп, бол табииндер сразу жазып Абу Ханифа эмне кылып койду? Аны эң акыркы амалын бизге кабыл алып койду. Ушул жерде бир нерсени да баса белгилейин да. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху жана 1500 сахабалар пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Абу Бакр, Умардын халифалык мезгилинде Куфага келип атышпайбы? Демек пайгамбарыбыздын эң акыркы амалы кандай болгонун жакшы билген тирүү далилдер. Алар пайгамбардын намазы кандай экендигин тили менен, кыймыл аракети менен да көргөзүп беришти. Ал эми азыр Курандан же хадистен өкүм алып аткандар, ага сен жазып койгон нерседен өкүм чыгарып атасың. Ал жазылып бизге риваят болуп келген хадистерде канча талашыбыз бар. Бул сахих эмеспи, бул мындан укту укпадыбы, бул хифзи бир аз начарраак, жаттоосу начарраак деп отуруп, сахих дегенибизди анан ошону алтабыз. Ал эми алар көрүп, кыймыл аракетин көрүп, сөзү менен алынган илим да. Алардын илиминде кепилдик бар. Ошол себептен эмне себептен биз намазда кол көтөрүп окуганды өкүмү кеткен десек, башка бирөө өкүмү кеткен эмес деп атат. Биз шу амал кылабыз деп. Эмнеге амал кылып атасың десе, Сахих Бухариде турат. Сахих Бухариде турат. Себеби санады сахих, жалганчылар жок, келди, жазылды. Имам Бухари Сахих Бухариде жазып атканда жалаң амал кыла турган хадистерди жаздым деген жок. Сахих хадистерди жазып койду. Анын ичинде өкүмү кеткен хадистер дагы бар. Амал кылынбай турган хадистер дагы бар. Ал эми куфалыктар андай эмес. Сахабалар эмнени айткан болсо, эмнени кылган болсо ошондон уланмаска негизден. Демек, бул жакта өкүмү кеткен хадистерде сахих болсо өкүм чыгарылып калган абалдар болгон. Ага имам Ахмад ибн Хамбалдын сөзүн далил кылып айтабыз. Ахмад ибн Хамбал, Абу Ханифа мазхабты негизде бүтүп өлүп кеткенден кийин өлгөн жылы имам Шафии төрөлүп атат. Шафии алым болгондон кийин анан Ахмад ибн Хамбал төрөлүп. Ахмад ибн Хамбал барып имам Шафииден Ахмад ибн Хамбал айтат, биз дейт Багдадка имам Шафии келгенге чейин хадистин өкүмү кеткен, өкүмү кетири хадистерди билчү эмеспиз дейт. Бизге Шафии келип үйрөттү дейт. Көрүп атасыңарбы? Пайгамбарыбыздан алыстаган сайын хадистин сахих экендигине эле каралып калды. Хадистин сахих экенине каралып калды. Амал кылынабы, кылынбайбы? Болду. Каяктан айтып берет? Китеп сага кантип айтып берет? Сахих Бухари, мынау амал кыласың, кылбайсың деп. Жазылып турат ал жөн эле.
Анан имам Шафии Багдадка баргандан кийин анан кийин хадисте насых мансух дегендер бар. Өкүмү кеткен, өкүмүн кетирген деген хадистер бар. Анан Ахмад ибн Хамбал деп анан билип жүрөт. Анан имам Шафииден сурашкан экен, сага бул илим каяктан келди? Каяктан ушунча илимге жеттиң сен дегенде, Мухаммад бин Хасан Шейбанинин китептерин окуп дейт. Ал биздин Захир риваядагы Ханафи мазхабтагы эрежелер. Маселе каякта жатат? Азыр силерге бир маселени айтам. Точно шок болосуңар. Мени жаман көрбөгүл, Мен эч кимге душмандыгым жок. Мен Абу Ханифанын мазхабын жиндисимин, мен айтам мен. Ушунун мазхабты мен Абу Ханифанын мазхабы эмне бу? Ислам ушу. Исламды айтканга мен милдеттимин. Ошон үчүн мен өмүрүмдү 25 жыл сарптаганмын. Айтышым керек. Аялдардын артка авретине жакындоонун өкүмү эмне? Арам. Эгер бирөө жакындаса, арам иш кылган болот, Жакындай берсе боло берет десе эмне болот? Сахих Бухариде хадис бар. Аялдардын артка авретине жакындаса болот деген. Ал эми Сахих Бухариден. Амал кыл. Айтпайын дегем ушунучу. Демек имам Бухари рахматуллахи алейхи аны сахих үчүн алып келип койду, болду. Ага амал кыласың, кылбайсың, аны факихтер чечет аны. Нисаукум харсул лакум фату харсакум анна ши'тум деген аят бар го. Ошонун тафсиринде Ибн Умар радиаллаху анхудан келген хадисти айтып, не дейт? Артка авретине келсе дагы болот деп Ибн Умар сахаба айткан. Ал Сахих Бухариде турат. Амал кыласыңарбы? Бисмилла. Эгерде мени жалганчы дейин десеңер, эмкиде китеп ала келем Сахих Бухариде. Эгерде бирөө мен сөзүңө ишенбей атам, өзүм Сахих Бухариме алып келем десең, аны да алып келе берсин. Бирок имам Бухари рахматуллахи алейхиге шунчалык ыраазы болом мен. Себеби Орта Азиядан тарбияланган алым да, адеп ахлак деген нерсе чегине жеткен. Болгону хадис илимин талап кылып жүрүп, башка бир Абу Ханифанын душмандарына, жаман көргөндөрдөн илим алып калган Хумейди жана башкалардан таасирленген. Эми кандай эле любой эле студент өзүнүн устазынан таасирленет. Бирок имам Бухариден таасирленген ошо бизге бир аз зыян болду. Бирок ошентсе де адеп ахлак имам Бухаридин филгоя чегинде. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейхи бир дагы адамды каззаб, жалганчы деп айткан эмес. Башка китептерди карасаңыз, бирөөнүн өмүр баянын айтып атып, ага сыпаттоо, мүнөздөмө берип атканда, алымдар мүнөздөмө берет, муну хадисин алабызбы, албайбыз десе, муну хадисин алабыз, сика дейт. Муну хадисин алабыз десе, муну хадисин албайбыз, эмне десе, жалганчы дейт. Ушинтип сыпаттап анан хадистерди алынып атпайбы? Хадисин сахих, достоверный же болсо даиф, алсыз дегени ошол хадисти бизге риваят кылган адамдардын өкүмү менен ошондой өкүм берилип атпайбы? Имам Бухари ошолорду жакшы карап чыгып анан кийин бааланып атпайбы? Ошол имам Бухари рахматуллахи алейхи эгер жалганчы жөнүндө айта турган болсо, Тарихул Кабир деген китебинде жана башка китепте жалганчы болсо фихи назар деп койгон. Буну да карап көрүш керек бул адам деп койгон. Каззаб, жалганчы деп айткан эмес, шунчалык тилин жаман сөздөн сактаган. Шунчалык такыба инсан. Жалганчыны пайгамбарыбыздын атынан жалган хадис риваят кылганды да жалганчы деп айткан эмес. Не деген? Фихи назар деген. Атайын китеп жазылган. Иза кале имам Бухари фи китаби фихи назар аннаху каззаб. Атайын китеп жазылган 400 беттик менде бар. Жалаң имам Бухаридин адамдарга өкүм берип атып, фихи назар, буну карап көрүш керек, буну карап көргүлө, буну издеп көргүлө дегенде фихи назар деген мында бир нерсе бар деген сөз да. Алымдар издеп көрсө бардыгы жалганчылар экен. Анан эреже коюп койду.
Эгерде имам Бухари bir hadis rivayet kılgan adam jönündө fihi nazar dese fahada mawdu'un aw kezbun, жалган hadis деп. Неге? Fihi nazar dedi o kezzab, жалганчы. İmam Bukhari'nin tilin жаман сөздөн сактаган таква инсан. Анын айыбы жок. Болгону устаздарынан неме болуп, Абу Ханифа жөнүндө bir туура эмес пикирде же Ханафи мазхаб боюнча туура эмес пикирде болуп калган. Сөзү жаш болгон. İmam Bukhari жаш болгон, эми табигый анча мынча сырттагы болгон нерселерге таасирленген. Ошон үчүн 25 жерде мен адашпасам. Эгерде ката кетсем эскертип коесуңар. 25 жерде Сахих Бухариде имам Бухари Ханафилерге каршы пикирин билдирген. 25 жерде. Ошол жерде дагы Ханафилер ушундай деген деп сөгүп айтпастан кала ба'дун нас, кейбир адамдар ушундай деди деп өтүп кеткен. Анын кейбир адамдар айтат, эмне себептен ба'дун нас, кейбир адамдар ушундай деди деп туруп, аны изилдеп көрсө Ханафилер айткан, Абу Ханифа айткан же Ханафилер айткан. Эмне себептен Ханафилер деп айтпаган десе, себеби китебин жазып атканда бир жанагындай бир ызы-чууга себепчи болбош үчүн ушундай кылган дейт. Себеби ал китебин алып эртең кайра Бухарага келет да. Бухарада бар да Ханафилер. Ошондуктан дагы ушинтип жазган дейт, бирок менин пикиримде жок. Андан деле корккон эмес. Ошол Сахих Бухаринде коркпостон Ханафилерге рат берип аткан, Ханафи деп айткандан коркмок беле. Болгону адеп сактаган. Себеби эмне себептен бизде эркектер аялын аты менен чакырбасын дейт. Урматсыз кылып, атын менен айтуу урматсыздык болот. Эшен, токтосун деп атсак, бүү аялы. Жакшы болбойт да. Кожоюн, башка деп чакырат, урматсыз кылып. Аялдар өзүнүн бүйөсүн аты менен чакырбаш керек. Ансын кайсы бир нерсени аты менен айтсаң, мындай жакшы болот. Ошон үчүн биз коркпостон вахабилер деп айта беребиз. Болсо мурда мазхаб кармабагандар деп айландырып атканбыз да. Азыр ачкыраак айтып баштадык. Себеби алар деле мени бидатчы, кафир, муптади деп атпайбы, а? Мен аларды кафир деген жокмун, же бидатчы деген жокмун. Вахабилер деп койду. Анан вахабилер дегенде дагы алар мен досум ушат азырчы. Башка тема, кайттык темагачы. Ушуларга жөнүндө айтпай койчу дейт да. Ба'дун нас, кейбир адамдар деп айтты. 25 жерде. Изилдеп көрсөк Ханафилер жөнүндө айткан. Бирок ага анан кийин аалымдар атайын китеп жазып жооп берип койду кайра. İmam Meydani жана башка бирөөлөр ошо 25 маселесине дагы 2 маселеси бар, 26-27 болот. Бирөөсү имамдын аркасында кол көтөрүп, имамдын аркасында Фатиханы окуш боюнча атайын китеп жазган, кичине бир 100 бетке жетпеген. Анан кол көтөрүп намаз окуу боюнча 2. Ошо менен Ханафи мазхабка рат берген 27 маселе болот. Эгер мен адашпасам, анын бардыгына Ханафи аалымдар жооп берип койгон. Биздин анын далилдери мындай деп. Эми жанагы хадисти риваят кылып аткан кайра келдик жанагы. Жанагы фату харсакум анна ши'тум дегенде итянур ражул фи деп туруп точка коюп жазган эмес. Артка өретти жазган эмес. Ошон үчүн кол жазмаларды карасаңыз Сахих Бухариде эркек аялынын деп туруп точка коюп койгон. Артка өретип жазган, жана китепке жазгандан өзүн сактаган. Демек, ал жерге имам Бухари ошо хадиске амал кылса боло берет деген эмес, дебейт дагы. Болгон хадис сахих болгон үчүн киргизип койду. Ошону да жазгандан уялды ошол. Аны каяктан билдик биз? Десе, бүтүндөй Бухариди изилдеген алымдар, мен өзүм 15 жыл Бухариди, Сахих Бухариди окуп изилдеген адаммын. 6-7 адамдан тамгасы менен окуп, астында отуруп ижаза алганмын. 15 жыл тытып окуганмын шейхтин астында. 100гө жакын шейхтан колунда окубасам деле, ушул Олжобай, ушул
hadisten ilim alıptır. Şu Bukhari'de okup бүтүптүр. Biz icazabız berdi. Dünyödөн 100gө жакын алымдан мага ижаза келген. Ал эмнеге ол жана каяктан таанып калды десек, ошол жерде окуганбыз шейхтар менен. Анан дүйнөгө таркалган. Ушул жерде Сахih Bukhari окулуп атат деп. Biz окуп бүткөндөн кийин ижаза берилип атканда дүйнөдөгү аты мындай этибарга алынган устаздардын баардыгы ижазаларын жазып сканер менен жөнөткөн. Biz ушул балдарга ижазабызды бердик деп. Мен де окубаса дагы ижазаны бердим деп. Ошондойдон 100 алымдын ижазасы бар. Коп койгон. Эми бирөө айтышы мүмкүн сен Бухариди билбейсиң, Бухариден сүйлөп эдес дегенге жооп катары айтып коюн деп атам да. Бухариди изилдегендер айтат, эмне себептен имам Бухари ошол жерди тарака баялдан ак кылып таштап койду же точка коюп койду десе, ошону айткандан уялды дейт. Анын башка риваяттарды карап, алымдар чыгарып, бул жерде артка авриет деген бар болчу. Имам Бухари адебин сактап ошол жерге жазган жок деп. Демек Сахih Bukhari ошол жерде жазбагандыгы амал кылбагыла деген эле сөз да. Болгону сахих болгондугу үчүн силерге жеткирип коюп атам, ушундай маалыматтагы бар экенин белгиле деген сөз. Анан азыркы мезгилде Sahih Bukhari биз амал кылабыз, Ханафи мазхабын таштайбыз деген уят болот. Ал бир эле мисал, андан башка да мисалдар Sahih Bukhari'de толтура. Ал эмес Куранда деле бар, аяты амал кылса болбой турган хадистер. Анан аны эң жакшы чечмелеп шарх жазган имам Ибн Хаjar Al-Asqalani Ash-Shafi'i өзүнүн Fathul Bari деген китебинде Бухариге шарх бергенде, ошол хадистин чечмесине келгенде, ошол хадис кайсы жактарда бар бардыгы топтоп алып келип, Бухариден башка жакта да хадис бар да, бир эле Бухариде эмес ал хадис. Абу Давудда бар, башка да бар, Тирмизиде бар, же болбосо Мушкил Асар, Маани Асар, Табараниде, башка жакта да бар да хадис. Ошол хадистерди алып келип, мына ушул хадистин ноу жерде ак таштаган жери бул артка авриет. Бул аны имам Бухари таквалыкны жазган эмес деп өтүп кетет. Демек, Sahih Bukhari'degi баардык эле хадистерге амал кылуу мүмкүн эмес. Дагы башкаларын айтайын деп, просто силер настроениеңди бузбайын. Демек, биздин хадистерди карап туруп эле өкүмдөрдү алуу коркунучтуу. Өзүң билбеген абалда чоң проблемага түшөсүң. Эгерде бирөө азыр бизге Sahih Bukhari'de Муслимди кыргызча которуп атышат азыр. Кыргызча сөзмүсүз которуп атышат да. Ошол жерим эмне деп которуп экен таң калып турам. Түгүнө чечме берип, жок ушундай десе да буну амал кылбайбыз десе, укмуш экенсиңер дейм. Sahih Bukhari'de турган эмнеге амал кылбайсыңар деп дегенде суроо болот да. Алар ошону амал кылыш керек деп атпайбы? Демек хадистерди түз алуу коркунуч. Ошон үчүн чоң мухаддисиндер айткан эмне? Ал хадисти түздөн түз алуу адамдарды өлтүрөт. Бул нерседен бир гана фукахалар, жанагы өкүмдөрдүн, далилдердин кадырын билгендер гана аман калат. Ошон үчүн алымдарды илгери фукахаларды ээрчиген адамдар. Мухаддистерди эмес. Хадистерди ээрчисең, ал сага хадис бор, мына хадис сахих деп коет болду. Аны амал кылсаң эмне болосуң? Өрттөнөсүң. Ошон үчүн адам мазхаб карманын зарылчылыгы аякта жатканын билиши керек. Эми ошол Малики мазхаб менен биздин мазхаб окшоштук жактары, себеби алар дагы мурас болуп келинген илимге алган, мурас болуп келген илимди алгандыктан Малики мазхаб менен Ханафи мазхабынын окшоштугу бар. Ошон үчүн Малики мазхабта бир эреже бар. Ал эреже эч кимде жок. Ал эмне? Ма юсамма индахум ижма' ахлул Madina. Madina elinin icmaı, же болбосо амалу ахлу Madina деген эрежеси бар. Эгерде Мадинадагы адамдар бир амалды кылса, ошол шарият болуп эсептелет. Эмнеге десе, себеби бул Мадинанын эли пайгамбарыбыздын шаарында жашаган адамдар. Бул жерде сахабалар жашаган. Демек сахабалардан үйрөнгөнүн кылып атат булар. Жана мурас болуп келгенде элге. Эмне себептен бизде кээ бирки артыкчылыктарыбыз бар Ханафи мазхабтын, Орто Азиядагычы. Кээ бир артыкчылыктарыбыз бар. Мисалы үчүн намаздан кийин отуруп дуа кылып субханалла деп айтып атпайбызбы?
Бул башка жерде жок бул. Бул Орта Азияда эле бар. Эмнеге десе, биздин Орта Азиядагы алымдар ушундай кылып кылып койгон адамдарга таалим, тарбия иретинде. Буну бидат деп бидатка чыгарууга да эч кимдин акысы жок. Бул мындай ушу адамдар кылып койду. Шариатка каршы келип атабы? Жок. Субханалла, алхамдулилля деп элдер бардыгы эмне кылып атат? Тасбих айтат, сага үйрөтүп атат. Сен Куран үйрөнгөндө деле устазың биринчи окуп, сен аркасынан окуп үйрөнбөдүң беле? Бул жерде де ошо субханалла деп коет. Биз да субханалла деп отурабыз. Алхамдулилля, алхамдулилля. Бардыгы эле сүннөтө бар. Акырына дуа кылып атабыз жамаат менен. Я Аллахым дуаларыбызды кабыл. Аллаху акбар. Андан Куран окулуп атабыз. Мүмкүн сен күнүгө 1-2 беттагы 2 катарда Куран окубашың мүмкүн. Иш менен жүрөсүң, башка эмнеде жүрсөң, жок дегенде ошо Куранды окуп турасың. Сен убактың жок Куран окуганга. Анан аркасынан пайгамбарыбызга салават десең, өмүрү пайгамбарды эстебей дүнүйө деп жүргөн адамга 5 маалды эскертип турат. Пайгамбар салават айт десе, мажбур түрөсү Аллахумма салли ала Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп айтып каласың. Жана чыгып кеткендер ошолор чыгып салават айтып атат дейсиңби? Айтып атканына майыр, Алла разы болсун. Айтпашың да мүмкүн. А бул жерде мажбур түрдө жок. Пайгамбарыбыз салават айтып атканда адамдар башка пикир кылат да салават айтып калат. Ушундай бир тарбиялык эле нерсе. Орта Азияда өзгөчөлүк. Эми бул дагы Малики мазхабта өзгөчөлүк. Ahli Madina, Madinanın elinin kılganı şeriattın bir bulağı деп эсептелет. Эмнеге десе, себеби алар ошо пайгамбардын сахабаларына тарбияланган эл дейт. Бирок wal amru la yaxtalifu fi mazhab al-Hanafi. Ханафи мазхабта мындан эч кандай айырмасы жок. Бизге дагы Куфага келген сахабалардын амалдарын биз дагы аткарып атабыз. 1500 сахаба андан башка бир дагы мамлекетке андай көп сахаба барган эмес, Куфага баргандай. Ошолордун кылганын биз да шариат кылып карманып атабыз. Демек окшоштук бар, болгону биз амалу ахлу Куфа деп айткан жокпуз, же ижма ахлу Куфа деп айткан жокпуз. Болгону эмне дедик? Ал-мутаварис. Бизге сахабалардан мурас болуп келген фатвалар ушундай деп гана айттык. Ушул жерден биздин окшоштугубуз бар. Эми ушул нерсеге имам Кудури, биздин Кудури билесиңер? Ошол имам Кудури рахматуллахи алейхинин көптөгөн китептери бар. Бирөөсү жана Мухтасарул Кудури, жана биз билген. Анан Тажрид деген дагы китеби бар. Анан кийин имам Кархидин Мухтасарул Кархи деген фигына шарх дагы берген китептери бар. Ошонун Тажрид деген китебинде ушул жогору жактагы айтылган сөзгө далалат кылган бир сөз айтат. Себеби айттык го, бир сөз айтабыз, түгүнө бир алымдын сөзүн байлайбыз. Болсо, жана кырга чыгып алып, шамал алып кетпесин деп камышты кармасаңыз, ал камыш сизди сактап кала албайт го. Биз чоң бир даракты кармашыбыз керек. Шамал болсо дагы ооп кетпей тургандай. Бир пикирди айтабыз, аркасынан бир алымдын пикири менен байлайбыз. 10 мүнөт калды. Азыр 1 мүнөт, эмне дейт? Имам Кудури өзүнүн Тажрид деген китебинде. Имам Кудури 428-хижратта бул дүйнөдөн өткөн. Азыр 1446. Малики мазхаб менен биздин эми ортобузда анча-мынча талаш тартыштар бар да, бир иштихад маселесинде болуп турат да. Ва каулухум дейт имам Кудури Тажрид китебинин 1-томунун 412-бетинде ва каулухум инна ахлал Мадина яф'алуна ва янқулуна ла ясихху. Эми муну сөздө деп Маликилер айтыптыр, ахли Мадина ушундай кылышкан, ушундай болуп аларга жеткен дегенине биз макул эмеспиз дейт. Ланна ахлу Куфа яф'алуна ва янқулун. Ахлу Куфа деле ошону кылып, анан адамдарга ошол илим бизге жетип келген. Эми далилди караңыз. Ман интакала илал Куфа. Сахабалардан Куфага келгендер минал айимма. Сахабалардын алымдарынан аксар мимман бакия бил Мадина. Мадинада калган сахабаларга караганда Куфага келген сахабалар көп дейт. Мына да сага далил дейт. Биз айтып атпайбызбы, 1500 сахаба Куфага келген. 1500 сахаба, бир сахаба барса, бир коомду өзгөрткөн. Бир сахаба. 1500 сахаба эмне кылган Куфаны бар. Ошого айтат. Ман интакала илал Куфа. Себеби силердин айтканыңарга караганда Мадиналыктар биздин далилибиз күчтүүрөөк дейт. Себеби Куфага келген муштахид сахабалар аксар көбүрөөк мимман бакия бил Мадина. Мадинада эч ким калган эмес, Куфага кетип калган алымдардын бардыгы.
Ошондон улам биз айтып жүрөбүз, эч бир шаар жок, Куфага келгенчелик сахаба, көп сахаба барган. Шамга бир экөө барган, Йеменге экөө барган. Мадинада калган бир аз. Анан бул жерде сахабалар көп болгон. Биз ушундай хет сахабаларды айтабыз. Жөнөкөй карапайым сахабалар, жанагы мал баккан, курма дарак эккендер көп алар. Алардын сахаба деген урматы бар, болду. Биз жанагы фатва салына турган, фатва берген сахабалар жөнүндө айтып атабыз. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахым разы болсун. Мен муну жактан да бир нерселерди айтайын дедим эле. Да жетишпей калдым, ошону айтып кое берейин эми. Мусаннаф ибн Аби Шейба. Бул өтө чоң хадис китеп. Бул хадис китепте пайгамбарыбыздын хадиси, табииндердин сөздөрү, сахабалардын сөздөрү, фатвалары дагы топтолунган. Бул өтө чоң китеп. 45 том экен, мен аз эсимде жок. Менде бар бул китеп. Муну менин устазым Шейх Мухаммад Ауама жарыкка чыгарган бул. Ушул китепте Ибн Аби Шейба да мухаддистерден болгондуктан, ушул китебинде Абу Ханифага каршы көп деген сөздөрдү айтты. Ошого ушунун башында, ушул китептин башында Китаб Радд аля Аби Ханифа деген атайын бап ачкан. Радд аля Аби Ханифа. Абу Ханифага рад деп мынелжеде хадистерди алып келип, кеминде бир 20-30 канча бир 100дөй бетте Ханафи мазхабка каршы мынакей ушунча жерде Ханафилер Абу Ханифага рад берген. Бирок булардын бардыгын жообун биздин Ханафилер берип койгон. Мен айтайын деген мухаддистердин Абу Ханифага болгон душмандыгы болгон да. Шунча сөз жазган. Анан жанагы Абу Ханифага пикири туура эмес, ушулардан алат неден. Муну биз окуп койгонбуз бардыгынчы. Анан ошого башында 30 бет, 30 бет устазы Шейх Мухаммад Ауама ушул жердеги маселелерге жооп берген. 30 бет. 30 беттен да көп. Бул айтылган сөздөр, маселе мындай, бул сен айткандай эмес, мындай деп ал айтканда, мына маселеде Абу Ханифа айткан бул туура эмес, мындай хадис бар десе, биздин өзүнүн хадисибизди айтып, ал хадистин жообунан бери айтып берген. Бул Ибн Аби Шейба Мусаннаф китеби азыр бар. Жарыкка чыккан. Адамдар ушундан чукулай калып эле жана сөздөрдү айта калып атат, тактай албайчы. Анын бардыгынын жообу берген. Эгерде бир адам Кыргызстан, Орто Азияда болсун, ушул жерде Ибн Аби Шейбанын келтирген далилдерине Ханафилер жооп бере алган эмес. Мен шу менен Ханафилерге менен далилдеше турган бирөө бар десе, мага келсин, мен бардыгына жооп берем. Ошол жерде Ибн Аби Шейба айткан сөздөрдү Ханафидин тили менен жооп бергенге мен дайынмын. Бuyakta da bir nesi var lan benim. Kalıp gitti. Bul kişi 911. kılım 911. hicratta ölgön. Abu Hanife kaçan öldü? 150. 8 kılımdan 7 kılımdan keyin gelip Abu Hanife jönündө сүйлөп атат. 7 kılımdan keyin Abu Hanife mazhab түзүп, ölüp ketken, andan keyin kılımlar boyu Hanafi mazhabı menен mamleketler başkarılgan. Anam bu 9. kılımda gelip alıp 8. kılımda gelip alıp Abu Hanife neme geçiresi nemeken tura mesaydı altına 235 men o kitapten adaşmam 235 İbn Abi Şeybe 235 başkaça aytkanda 150 yıldan keyin 150 yıldan keyin gelip Abu Hanife bir jarım kılımdan keyin gelip Abu Hanife'ga tura mes sözdörдү айтып атат, bunun bardığın жооп берилген. Eç kim kıjalat bolboşu gerek.